Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым сактасын. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям эртелүү кеч 8 нерседен пана тилейт эле. 8 эле нерседен эмес, ошо көп жамандык нерселерден пана тилеп, ошонун бири 8 нерседен. Аллахумма инни ауду бика минал хам вал хузн вал азз вал касал вал жубн вал бухл ва далаат дайн ва галабат рижал. Я Аллах, мени кайгыдан сакта, жалатчылыктан сакта, мени алсыздыктан сакта, жалкоолуктан сакта, сараңдыктан сакта, коркоктуктан сакта, карызга баткандан сакта, залымдардан сакта. Деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааладан сурайт эле. Бул 8 нерсе жаман экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча дүйнө ахиретке бизге керектүү жакшылык нерсени баарын сурап койгон, айтып койгон бизге. Кайсы нерседен пана тилеш керек, жаман экен, ошонун арасында мына кайгы, жалатчылык, жалкоолук да бар экен да. Адам жалкоолуктун себебинен көптөгөн ибадат, көптөгөн жакшылыктан, көптөгөн илим, жетишкендиктен кургалып калат экен. Коркоктук дагы жаман экен. Адам коркок болсо, бул дагы. Ошондой эле сараңдык дагы, бул адамды аркага тарта турган. Коркоктук, сараңдык, кайгы, жалатчылык, алсыздык, жалкоолук дегендерчи арасында карызга баткандык дейт. Себеп карызга баткан адам өңүндө жакшы көрүнгөнү менен ичинин баардыгы эле карыздын гамы менен экен да. Кантип кутулам? Өлүп калсам бала чакам кантип кутулат деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваяттарынан келет, базарга кирип атканда, я Алла, жалган ант ичкенден сакта, банкрот болуп калгандан сакта дейт эле. Сода сатыкта, сода сатык кылып атабыз, биресе алабыз деп, биресе, я Алла, ошо жалган ант ичип буюмумду сатпай эле коеюн. Экинчиси, зыян тартып калбай. Сатканымды алганымда зыян тартып калбай. Мындай нерселерди бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн эмне үчүн? Үммөткө райым кылып. Үммөттү батырлык жолго тарбия кылып атат. Мээнет, эмгек жолуна тарбия кылып атат. Берешен, жоомарт жолуна тарбия кылып атат. Кайгырып, жалат болбой жашаганга тарбия кылып атат. Карызга батпай, кахрли жал деп коет. Адамдардын каарынан деп, залымдар деген сөздөр, жаббарлар. Вот ошолордон дагы иншалла жамандыгынан өзүн сактагын деген. Биз дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчип, саар дагы, кеч дагы ушул дуаны окуп турушубуз керек. Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуасында жашоонун жолдомосу бар. Адам ушул дуаны Алладан сураганда ойлонот. Я Алла, менин кайгымды кетир, жалатчылыгымды кетир, сараңдыгымды кетир, коркоктугумду кетир, жалкоолугумду кетир, алсыздык, вялость деп коет, жана эле. Бул кетир я Алла. Карызымды кетир. Карызга жок болсо, алхамдулилlah, карызга батырба. Залымдардын зулумдугунан сакта деп. Бул бир. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келди. Ана. Биздин пайгамбарыбыз максаты келген ошо экен. Райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн. Ар бир үй бүлөдө райымдуу жашоо. Ар бир чөйрөдө, ар бир мамлекетте райымдуу жашоо болсун. Ар бир мамиледе.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Ким пайғамбарымыздың дуасын алғысы келсе, барыбыз эле алабыз, алғыбыз келет. Райымдуулуктун дуасын берген. Алла өзүнүн райымына бөлөсүн деген. Аллаху акбар. Алла Таалам райымын жадырсын ошо адамга деген. Пайғамбарымыздың дуасы bir шейхтин дуасы эмес. Же Кабанын имамынын дуасы эмес. Же bir алымдын. Жок, пайғамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуасы. Алла райымына бөлөсүн, Алла райымын жадырсын деп. Ошол дуаны алайлыбы? Кандай дейсиң? Ниет барбы? Анын үчүн 3 нерсени аткарайлы дейт. Рахималлаху раджулан самхан ида баа ва ида иштара ва ида иқтада. Бирөөнүн бир нерсе сатып атканда, сатып алып атканда, карызды тоолоп атканда жумшактык менен кылса, ошондой адамга Алла райымын жадырсын деди да. Алла райымын жадырсын ушундай адамга. Раджулан самхан, жумшак мамиле. Ида баа, билсе сатып атасызбы? Үй сатып атасызбы? Машина сатып атасыз. Темир сатып атасыз. Нерселер сатып атасыз. Картошка, дыйканчылык атасызбы? Каякта? Эмне сатсаңыз, жумшак болу. Жумшактык менен. Экинчи адам намазына тийбей, копол, орой мамиле кылбай. Жумшактык менен. Сатып алып атасыз. Ошондо да жумшактык менен. Ошол адамга Алла райымын жадырсын деп пайгамбарыбыз дуа берип атат. Идактаба үчүнчүсү карызды болуп атканда. Азыр бири-биринен карыз алып кайра бербей коймой. Биринчиден туугандар карыз албай эле коюш керек. Адамдан деле, банктан деле. Кредит деле ошо деле карыз да. Ал деле карыз. Жөн эле сизге мынтип берип койгон жок ал. Өзүнүн бергенин да калат, үстүнө кошумчасын да калат ал. Ошон үчүн эң жакшысы баарына каниет кылып, ошону оборот кылып, ошого шүгүр кылып, тынч уктаган жакшы. Тынч ибадат кылган жакшы. Аркамдан эшик такылдатса да кимиси келе калды. Звонок келсе да кимиси чала калды. Деген кыжалатчылыкта эмес. Качмай, алдамай, жок деп койчу. Телефон көтөрмөй. Алла Таалам бир эле жашоо берген тууган. Ушуну кайгыга толтуруп не кылабыз? Кыжалатчылыкка толтуруп не кылабыз буну? Алхамдулилля. Ошон үчүн өткөн, келеркин вообще ойлонбойм. Бүгүнкү күндүн баласы бол дейт го. Бүгүнкү күндүн. Мына алхамдулилля ушу күнүм бар экен, Аллага шүгүр денем. Көңүлдү көтөрүп туруп иш кыл. Көңүлдү көтөрүп туруп намаз оку. Көңүлдү көтөрүп мечитке кел. Көңүлдү көтөрүп сапар кыл. Кабагың бүркөбөй, кыжалат болбой, Аллага ишиңди тапшыр. Аллага тапшырган иш Алла Таала эч качан аны бузган эмес. Аны кемчилдикти кылган эмес. Алла Тааланын өзүнүн данышмандыгы менен мүмкүн кичине ишиңиз азмас, жүрүшпөй аткандар, проблема жок. Бул Алла Таала сизге нааразы болгондун белгиси эмес. Главное, эгерде биз оңдогон болсок, өзүбүздү Алла менен мамиле. Кээ бир учурда тууган күнөөнүн себебинен Алла Таала ырыскыны тартат. Кыжалатчылыкты берет. Ошон үчүн толук күнөөдөн сактанганга аракет кылайлы. Толук күнөөдөн сактанганга аракет кылайлы. Баарыбыз күн сайын көзүбүз күнөөдөн сакталсын, кулагыбыз, тилибиз, оюбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси, улуу хадис. Iyyakum vazdan fa inna zan akzabul hadis. Жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Жаман күмөндөн сактангыла. Бир күндө канча жолу жаман күмөн келет адамдын кыялына, оюна. Жаман пайгамбарыбыз айтат: "Iyyakum vazdan", сууздан. Момундарга, имандууларга жаман күмөндөн сактан.
Анткени жаман күмөн кылуу акзабул хадис, сөздүн эң жалганы ушул. Сөздө дагы жалган, күмөндө дагы жалган бар. Бирок күмөндүн жалганы көп экен сөздүн жалганына караганда. Сөздүн жалганы азыраак, күмөндүн жалганы көбүрөөк. Ошон үчүн акзабул хадис. Сөздүн жалганы эң көп, мынакей эң жалганы ушул деп атат. Вала таджассасу. Мусулмандын айыбын издеп артынан түшпөй эле кой. Мусулмандын айыбын издеп артынан түшпө. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айткан, ким бир мусулмандын айыбын аркасынан түшсө, анын артынан Алла түшөт деген. Алла кимдин артынан түшө турган болсо, үйүндө отуруп эрте үйгө шермендесин чыгарат деген. Вала тахассасу. Бирөөгө тиешелүү өзүнчө бир саңа маалым эмес, бирөөнүн анын кабарын не кыласың, тим эле кой анын. Билейин деп аракет кылбай эле кой анын, не болуп атат экен. Эгерде соода саттык тажрыйбадан керек болсо, сурап койсоң, айтып берсе мейли. Болбосо бул каяка барды, не иш кылып атат, не кылып атат, ким менен сүрүп. Сен ишиң не ал менен? Пайгамбарыбыз тыйсат. Ва куну ихвана. Куну ибадаллах ихвана, башка риваяттарда келет. Алланын бир туган кулдары болуп аласыздар. Алланын бир туган кулдары болуп алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадистени: "Вала тахасаду". Эй, бири-бириңе көрө албастык кылбагыла, бол. Көрө албастык кылбагыла. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Ылдыйоодо болуп кетет, дос, партнер иштегенде кичине келишпестик, башынан өзү жакшынакай жазып келишип коюш керек, что эртеге талаш тартышка шайтан бирибизди бир душман кылып койбосун да, жакшы достор душман болуп калбасын. Башынан эле ишти башталганда эле жакшы чечишип алыш керек. Что эртеге анан вала тадабару деп пайгамбар айтты. Бириңе бири-бириң артыңын көрсөтпө дейт. Бет маңдай менен учурашкыла. Сен бул жака бурулуп кетип атасың, ал тияка бурулуп кетип атат. Бириң артың бириңе көрсөтпө дейт. Мына бизге жашоонун кандай жолдомосун берип атат пайгамбарыбыз. Бизге уяттуу жашоону үйрөткөн. Уяттуу жашоо. Уяттуулук имандын маанилүү бутагы. Уят кетсе бардыгы кетет. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, уяттуулук жакшылыкты гана алып келет. Ал-хая ла яти илля би хайр. Уяттуулук жакшылыкты гана алып келет. Бул да уяттуулуктун ичинде жамандык деген вообще жок экен. Пайгамбарыбыз абийирсиз иштердин ашкересинен дагы, жашырунан дагы пана тилеген. Я Алла сакта деп айткан. Ва джаннибнал фавахиша вал фитан ма захара минха ва ма батан. Я Алла, бизди абийирсиз иштерден сакта. Абийирсиз сөздөрдөн, абийирсиз иштерден, ашкересинен дагы, жашырунан дагы сактады. Ошон үчүн урматтуу коомчулук, Алла Таала бизге пайгамбарыбыз аркылуу таза жашоо берди. Таза жашоо берди. Кандай жашоо таза? Кыжалатчылыктан таза, сараңдыктан таза, душмандыктан таза, көрө албастыктан таза, текеберликтен таза, кек сактагандан таза, өч алам дегенден таза, эки жүздүүлүк мунафыктыктан таза, абийирсиздиктен таза, уятсыздыктан таза. Таза жашоо, пайгамбар таза жашоону үйрөтүп кетти. Бирок ага эки нерсени. Сен иманга мээнет кыл, амалың оңдо. Ман амила салихан мин закарин ав унта ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba. Ким жакшы амал кылса, өзүнүн амалын оңдосо, денесинен чыгып аткан амалын оңдосо, эркек болсун, аял болсун. Ва хува муъминун, иман менен, имансыз болбойт. Ошого Алла вада берип атат: фаланухияннаху хаятан тайyiba. Биз сөзсүз ага таза, пакиза жашоо беребиз дейт Алла Таала. Таза жашоо беребиз. Ошого туугандар,
Elhamdülillah bizim savağımız dağı imandın savağı, amaldın savağı. Peygamberimiz sizge bizge alıp kelgen nurlu amallardı alıp kelgen. Berekeli amallardı alıp kelgen. Baktılığa jetkire turgan amallardı alıp kelgen. Şeytanды ortobuzga aralatpay turgan amallardı alıp kelgen. Peygamberimizin amanын ile biz karmansak, Peygamberimiz gösötkөнүн ile biz tutunsak, aytkanын atkарып kılганынан tıyılsak, elhamdülillah Allah Teala özünün kudreti menen sizdi bizdi kандай абалда болбосун az жашасак да бактылуу кылат. Оорукчан болсок да бактылуу, балалуу болбосок да бактылуу кылат. Байлыкка жетпесек дагы, бийликке жетпесек да бактылуу кылат. Любой абалда Allah Teala бактылуу кылат. Бактылуу болуш үчүн мансапка жетүү, депутат министр болуу, бактылуу болуш үчүн бай болуу, анын кереги жок экен. Бактылуу болуш үчүн адам өзүн жүрөгүндөгү ишенимин бекемдеп, иманын толуктап, денесинен чыккан амалды пайгамбарыбыздын амалына окшотсо эле иш бүттү экен. Ошондон улам мына сабактарыбыздагы тилдин амалдарынын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Саллаллаху алейхи ва саллам. Адам заттын мырзасы. Калайык калктын эң улуусу. Эки дүйнөнүн тажы. Бардык пайгамбарлардын имамы. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары, периштелердин пайгамбары. Адамдардын, жиндердин пайгамбары. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden peygamberimiz. Subhanallah. Kimge peygamber degende alımlardan 4 söz var. Birinci insan menen jinderlerge peygamber. Peygamberimiz özün yaşosunda 6 jolu jinderge jolukkan. Alar gelip 6 jolu süйлөшүп болгон. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davat bergen bularga. Mekke'de davat bergen. İnsanlar kalıp jinderge davat bergen. Jinler gelip iman keltirişken. Kur'an'ın ayatını uğup tan kalışkan. Tam berişken. Ne degen söz. Kasiyetli, kudretli, ulu sözü. Kul uhiye ileyye ennehu istema neferu minel cin fekalu inna semi'na Kur'anen acaba yahdi ila rushd fe'amenne bih ve len nuşrike bi rabbina ahada. Peygamberimize vahiy çürülüyor da. Cinlerden bir toğu gelip uğuatat Kur'an'da semi'na Kur'anen acaba. Cinler tangalmadı. Ne deyin Kur'an'da okudu bular? Tangalıştı. Allah Teala Rabbimiz bizi to'ra jolga joldayotat deydi. Kur'an bizi to'ra jolga jollaydi. Sodagerlerdi to'ra jolga, jashlardi to'ra jolga jollaydi. Erkekleri to'ra jolga, ayollar to'ra jolga joldash uchun tushgan kitob bu Kur'an. Sizin tünüңүздагы, gündüzүңүздагы to'ra болуп Kur'an түздөйт. İnsanlarga dagı, jinlerdi dagı Kur'an түздөйт. Eköөнү тең ким түздөйт экен? Kur'an. Jinler айтып атат. Taң kalın. Kur'an'da 114 sure var. Suratul İnsan ve Suratul Cin. İnsan degen daha sure var, cin degen daha sure var. 114 surenin biri İnsan suresi. 114 surenin biri cinler toralı sure. Senle sure çıkıyor. Allah iman getirir, şirk getirir ve yüz boldu deyip. Peygamberimize iman keltirip boldu. Bizden özümüzdün taypabızga barıp alarga davat bereyil dep ketişti. Peygamberimiz insanlarga dagı, jinlerge dagı peygamber. Akırkı peygamber. Kebir alımların aytısında üçönü. İnsanlarga, jinlerge, hayvanlarga dagı peygamber. Hayvanlarga dagı peygamber. Hayvanlar gelip peygamberimizge arız muğununu aytışat ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlardan akısını aytat ele. Hayvanlardan akısından Kudaydan korkula deyt ele.
Bular süйлey alбайт, арыздан албайт, МВДга кат жаза албайт, ЖСМБга кат жаза албайт алар. Айвандар арыздан албайт, бечаралар süйлей ал. Тили бар, бирок süйлей албайт. Билип турат, сезип турат. Ооруп атат, кыйналып атат, ачка. А сен аны кыйнап атасың. Тур эле тур деп. Түндө суктанып уктап адамды кызыктырбай, тур эле тур. Айвандарга, иттерге, мышыктарга. Болсо адал эмес го бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда пайгамбар айтты: "Ар бир боору бар жандыкка боорукерлик кылганыңыз үчүн сизге савап берилет" деди. Кара. Боору бар жандык. Ошого боорукерлик кылыңыз, тоокторго боорукерлик кылыңыз, соо аласыз. Итке боорукерлик, соо аласыз. Соо аласыз. Итке суу берип бейишке кирген аялдын окуясы болгондо да зынакор аял. Итке суу берди. Итке, чаңкаган итке райым кылып суу берип, Аллага амалы жакты. Бейишке киргизди. Күнөөсүн кечирди, бейишке киргизди. Адамдарга суу бергенде соо канча? Адамдардан да сиздин эң жакыныңыз, ата-энеңизге суу берген, тамак берген, кийим кийгизген, сыйлагандын соо канча? Үй бүлө бала чакаңыз. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамдарга, жиндерге, айвандарга, периштелерге пайгамбар. Периштелерге да пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Төртүнчүсү бардык махлукка, жаралгандарга пайгамбар. Урсилту илал халқи кафатан. Мен бардык махлукка пайгамбар болуп жиберилдим дейт мына. Бардыгына дейт. Ошондой улуу пайгамбардын үммөтүбүз. Ошо улуу пайгамбар мугалим болуп келген. Иннама буисту муаллиман. Мен муалим болуп жиберилдим дейт. Эмнени үйрөтөт пайгамбарыбыз? Бизгеби? Адилеттүүлүктү үйрөтөт. Чынчылдыкты үйрөтөт. Ынтымакты үйрөтөт. Боорукерликти үйрөтөт. Кечиримдүүлүктү үйрөтөт. Таза жашоону үйрөтөт. Бактылыкты үйрөтөт. Уяттуулукту, берешен, батырлыкты үйрөтөт. Жоомарттыкты үйрөтөт. Пайгамбарыбыз бизге үйрөтөт эле бизге. Алланын жалгыздыгын үйрөтөт. Алла менен байланышканды үйрөтөт. Өкүмдөрдү үйрөтөт, сүннөттөрдү үйрөтөт. Бардык баалуулуктарды үйрөтөт. Бардык жакшылыктарды үйрөтөт. Жакшы кулк мүнөздү үйрөтөт. Пайгамбарыбыз муаллим болуп келди. Үйрөтүүчү болуп. Өзү айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн келгенмин дейт дүйнөгө. Жиберилгеним кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн дейт. Аллах. Мына пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөрүп жашасак, кандай жашоо болмок? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ибадаты менен өңдөлүп жашасак, кандай деген жашоо болмок? Ошого аракет. Ушундай экен деп билип эле отуруп алган болбойт. Биз колубуздан келишинче бир кадам таштайлы. Бир кадам таштайлы пайгамбарыбыздын шариятына. Канча күндө алхамдулилля сүннөттөрдү аткарсак, ошончолук жашообузга тууган бейпилдик келет. Жүрөгүбүзгө тынчтык орнойт. Кабырыбыз нур менен толот. Ахиретте жүзүбүз жарык болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шафааты насип болот. Алла улуу даража, улуу ажыр сооп, белек сыйлыктарын берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө канча жакын болсо. Пайгамбарыбыздын макамы ушунча улуу макам тууган. Алла Кур'ан-ы Керим түшүрдү. Кур'анды эгерде Алла Таала айтат, биз тоого түшүргөндө тоогун көтөрө албай талкаланып кетмек. Майдаланып кум болуп кетмек. Ошуну көтөргөн жүрөккө тан бериңиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүнө түшүрдү. Эмне деген жүрөк? Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү Аллаху акбар. Эң күчтүү жүрөк. Адам затынын эң күчтүү жүрөгү Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң кең жүрөк, эң нурлуу жүрөк, эң райымдуу жүрөк. Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү. Мынакей, ошо пайгамбарыбызга салам салават болсун.
Ne deymiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Baruz aytayınçı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bayağı көп aytaylı. Көп aytaylı. Uşul bizde kalat. Uşu sözünüzgө kabırda дағы, ахиретте дағы ушуларга сооп берилет. Башка сөзүңүз билбейм беле? Мына ушу сөзгө sallallahu aleyhi ve sellem. Az degende 300 yol. Kança yol ya? 300 yol. 300 yol. Erte menen geçinde. Tiyaka biyaka baskança. Allah'a жақындай тұрған. Қанша көп айтсақ, ошончолук Аллаға жақындайбыз. Пайғамбарыбызға салам, салават айтқан сайын намазды айтып атабыз. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракату деп салам айтып атабыз. Андан кейін Аллахумма салли ала Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп салават айтып атабыз. Айтып атабыз. Ушуну канчалык буга намаздын ичинде, намаздын сыртында дайым айтып жүрсөк, зикир кылып жүрсөк, Алла Таалага ошончолук жакындайбыз. Инналлаху ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Бизди жараткан, күн сайын өмүр берип жаткан, өң берген улуу Алла бизге буйрук берип атат. Не деп буйрук берип атат? Алланын буйругу экен. Пайгамбарыбызга салам салават айтуу. Кимдин буйругу экен? Биз Алланын кулубуз. Буйрук аткаруучубуз. Алла биздин жаратуучубуз. Буйрук берүүчү Алла Таала. Буйрук берүү Аллага таандык. Ала лахул халк вал амр. Аллага таандык, жаратуу дагы, буйрук берүү дагы. Алла Таала өзү периштелери Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салам айтат дейт. Мынакей. Инналлаху ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтат. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга салават айтат. Периштелердин бардыгы салават айтат. Анан айтат. Эй, иман келтиргендер. Силер дагы Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла, жана салам айткыла деди. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Биз не дейбиз? Саллаллаху алейхи ва саллам. Эң кыска салават. Демек бул ыйык аятта Алла Таала момин пенделерге Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтканга буйруп атат. Такриман ли мақамихим ва ташрифан лахум. Мына пайгамбарыбыздын макамы канча улуу, канча шарапаттуу, периштелер, даражалар көтөрүлүп, күнөөлөр кечирилет, Аллага жакындык, бардыгы пайгамбарыбыздын шафаатына ылайыктуулугу. Муслим шарифте келет. Абу Хурайра разıyallahu anhu'dan Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ман салла алейя салатан вахида." Ким мага, Пайгамбарыбыз айтат, ким мага бир салават айтса, саллаллаху алейхи ашра, Алла ага 10 салават айтат дейт. Пайгамбарыбыздын айтканын караңыз. Ким мага бир салават айтса, бекер эмес экен. Бекер эмес. Сиз бир салават айтасыз го, бекер эмес. 10 жыл Алла сизге салават айтат. Имам Ахмад келтирген риваятында Абу Талха Ансари разıyallahu anhu'dan Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem "Jaa data yawmin ve surur yura fi wajhihi şerif." Пайгамбар bir жолу келди, жүзүнөн, нурлуу жүзүнөн, Subhanallah, кубаныч көрүнүп турат дейт. Шундай. Адам кээде кубанганда жүзүнөн көрүнөт го? Я. Кээде кайгырганда жүзүнөн көрүнөт. Пайгамбарыбыздын жүзүнөн кубаныч жаркырап турду дейт да. Анан факулна я Расулаллах, биз айттык, о Алланын элчиси, инна нара сурур фи вajhik. Сиздин жүзүңүздөн биз кубаныч көрүп турабыз. Бул кайсы кубаныч? Эмне үчүн сүйүнүп атасыз деген суроону беришти да. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты: "Иннаху атанил малак." Мага периште келди дейт. Ким келди? Периште, Жабраил алейхиссалам. Факала я Мухаммад, Мухаммад дептир. Жабраил периште келип.
Ama yurdika anna rabbaka azza ve celle yaqul innahu la yusalli aleyke ahad min ummatik illa sallaytu aleyhi aşara. Peygamberimizge gelip aytып atat deydi. Oşo perişte aytып atat. Allah Taala, perişte ne dedi? Siz razı emessizmi sizdin Rabbiniz mınандай dep aytып жатканынан sizdin ümmetinizden sizge kim bir salavat aytsa Allah aga 10 salavat aytat. Oşoga razı emessizmi dedi. Ha? Ve la yusallimu aleyke ahadun min ummatik illa sallamtu aleyhi aşra. Sizin ümmetinizden kim sizge bir salam aytsa Allah aga 10 salam aytat. Siz oşoga razı emessizmi dedi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı. Bala, ne üçün razı emes ekemin? Razımın dedi. Hayır, radıytu. Ova razımın dedi. Mına ketugandar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünden kuanıştın sebebi uşunu gelgen eken de ana. Peygamberimizge bir salam aytsanız Peygamber Allah sizge 10 salam aytat. Peygamberimizge bir salavat aytsanız Allah Taala sizge 10 salavat aytat. Ha? Demek bu jönöke emes Allah'ın tarafından sizge oşonçoluk o neyse sizge gayra akısı berilip atar. Allah Taala'nın pendege salavat aytat. Bunu manisi ne? Bunu şanı çoğun, jakşılığı köp. Allah Taala çınçıl momun pendeleri toralı aytıp koygan. Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira ve sabbihuhu bukrata ve asila. Huvellezî yusalli aleykum ve melâikatuhu liyukhrijakum minez-zulumâti ilen-nur ve kâne bil-mu'minîne rahîmâ. Buna ayatka göngül buraydı. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın pendeleri Peygamberimizge bir salavat aytsak Allah bizge 10 salavat aytat. Bunun manisi ne? Kanday manisi kanday? Şeyh Abdullah Allama Sirraciddin rahimahullah, Abdullah Sirraciddin rahimahullah mınday dep aytып atat da bunu. Kur'an'dagi ayat var. Allah Taala ey imandılar, sizler Allah'ını köp estegile. Ha, erteli geç Allah Taala'ga tasbih bayan kılgıla. Allah'ını arulap, ayıptan taza ekeni bayandap turgula. Huvellezî yusalli aleykum. Allah Taala özü sizlerge salavat aytat. Ve melaikatuhu anın perişteleri salam aytat. Ne üçün? Liyukhrijakum minez-zulumâti ilen-nur. Sizlerdi karangılıktan çıkarış üçün. Jarıka. Karangılıktan jarıka çıkarış üçün. Ve kâne bil-mu'minîne rahîmâ. Allah Taala mu'minlarga rahimdu degen ayatta. Allah rahimdir, mu'minlarga rahimdu. Emi Allah Taala'nın pendelerine olgan salavatın uşunday dep düşünsek bolot. Karangılıktan jarıka çıgaruusu eken. Peygamberimizge kança salavat aytsanız oşonçoluk karangılıktan çıgasız. Dünyanın dağı, kabırdın dağı, pilsirottun dağı, tarazanın, ahirettin dağı karangılığından Peygamberimizin salavat aytkanına jaraşa çıgasız. Mınaki Allah Subhanahu Teala bu yerde kafirliktин karangılığı demes, sebeptigende mu'minlar da. Allah aytат ba, ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandılar. İmandılardı. Kaysı karangılıktan çıkarat? Gününün karangılığından. Şek, şubha, kumar, nefsi kalonun, bekaparlık, gaflet, nadandıktın karangılıklarından. Kufurduk emes. Sebeptiginde bu musulmanlarga, imandılarga Allah gayırlıp aytып atat. Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira ve sabbihuhu bukrata ve asila. Sizler sağır Allah Taala'nı göbestegile deydi. Göbestegile, buyruk. Tuğanda bu yerden bilsek daha bolot. Allah Taala köp namaz okugula, köp oroza tutkula, köp acılık, köp umra kılgıla degen öküm yok. Özünün çekteri var bardığının. Бирок зикирдин чеги жок. Единственный өкүм Алла Таала көп кылгыла деген зикирдин өкүм. Дарат бул намаз окуганга шарттар керек. Шарттар толук болсо окуй албайсыз намаз. Орозого деле, ажылыкка деле, бардыгына эле.
Бирок зикирге ушундай өкүм экен. Даже дараты жок деле зикир кылса болот. Кыбланы карабай деле зикир кылса болот. Туруп эмес, отуруп, жатып алып деле зикир кылса болот. Ар бир учурда зикир кылса болот. Мына Айшене өзү айтат, разияллаху анха. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям язкураллах фи кулли ахяни. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы дайыма эстеп турат эле. Дайыма эстеп турчу экен. Дайыма Алла Тааланы зикир кылып турчу экен. Кээде машалла зикир калби, кээде зикир лисани. Мисалы ажатканада кандай? Ажатканада тил менен зикир кылган болбойт. Жүрөк менен зикир кылган болот. Зикир мааниси кандай? Эстөө. Жаратканды эстеп туруу. Жаратканды эстеп жүрүү. Жараткан Алла субханаху ва тааланы эстеп туруу. Алла буйрук берип атат: "Эй имандуулар, силер Алланы көп эстегиле. Я аyyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira." Алланы канчалык көп эстеген сайын, Алла бизди ошончолук көп эстейт. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, кабырдын азабынан куткара турган, зикирден өткөн амал жок деген. Кабырдын азабынан эң куткаруучу амал зикир деген. Андан куткаруучураак амал жок деген. Башка амалдар деле эми куткарат. Дарат, намаз, садака бардыгы. Бирок эң куткаруучу зикирден өткөн амал жок деген. Васаббихуху букрата ва асила. Пайгамбарлар дагы тугандар эртелүү кеч, саарда, кечинде дагы Алла Тааланы тасбих арулап турат эле. Субханаллах, Субханал Маликил Куддус, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил Азим. Алланы бардык арулап, бардык айыптан таза деп. Эстегенде витр важип окуп бүткөндөн кийин бир сүннөт бар. 3 жолу Субханал Маликил Куддус деп коюш керек. Пайгамбар зат айтты. Айтпаш экен? Субханал Маликил Куддус деп. Витр важип окуп бүткөндөн кийин. Бул да зикир да? Субханал Маликил Куддус деп. Үчүнчүсүн Пайгамбарыбыз үнүн бийик көтөрүп айтат. Субханал Маликил Куддус деп. Үчүнчүсү. Субхан Маликил Куддус. Мейли. Демек мына жерде Алла субханаху ва таала пенделерге салават айтат. Сиз пайгамбарыбызга бир салават айтсаңыз, Алла сизге 10 салават айтат. Салаваттын мааниси кандай десе, мына салаваттын мааниси караңгылыктан жарыкка чыгаруу. Бул жерде куфурлуктун караңгылыгынан эмес, себеп дегенде бардыгы момун, имандуулар. Түндүн караңгылыгы эмес да бердечи. Себеп дегенде күндүзүн жарыктыгы сөзсүз келет. Түн итак эле караңгы. Алла Таала ана бизди кайсы караңгылыктан жарыкка чыгарайын деп атат. Бул болсо мына зулуматул кулуб бидунуб ва зулуматуш шадаид вал куруб ва зулуматул уқул бисабаби шукук ва шубухат вал васафид шайтания ва зулуматус судур бидиқ вал қам. Мына. Демек пайгамбарга канча салават айтсаңыз, салам айтсаңыз, жараткан Алла Таала 10 эсе бизди айтып атканы бул деген караңгылыктан чыгаруу. Эмненин караңгылыгы? Жүрөктүн караңгылыктары. Жүрөктө караңгылайбы? Ооба, күнөө менен караңгылайт. Күнөө кылган сайын жүрөк караңгылайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисал келтирип айткан. Апакай кездеме. Кара чекит койсоңуз, сразу билинип турат да. Ак көйнөк кийип алыңыз. Кичине эле мына кара көйнөктөн бир билинбейт да мыналарда. Кирби, тазабы, каяктан билесиң? Туурабы? Аппак. Аппак көйнөк. Ошого кичине точка сразу эле билинет. Жүрөк ушундай ак кездемедей, ага күнөө кара чекиттей. Күнөө болгон сайын чекит көбөйө берет.
жалган сүйлөгөн сайын, жала жапкан сайын, арам ойлогон сайын, арам сүйлөгөн сайын, арам жеген сайын, арамга баскан сайын, таразадан арам алдап тарткан сайын, баягы кара чекит көбөйө берет. Дагы бир учур келет экен, жүрөк капкара болуп калат экен. Заң баскандай, дат баскандай капкараң болуп калат. Ошол учурларда анан кийин bunun жүрөгүнө эч бир жакшы сөздүн таасири тийбей калат. Буну моргка алып барсаң деле баары бир, көргө алып барсаң деле баары бир. Эмне үчүн? Мына жак совсем бүткөн да. Не болгон? Совсем бүткөн буяга. Кудайым ошондой капкара жүрөктөн сактасын да. Пайгамбарыбызга салават айтсак, Алла субханаху ва таала күнөөнүн себебинен караңгылап калган жүрөктү жарыкка чыгарат экен. Салаваттын пайдасын көрдүңүзбү? Бирөөнө 10. Эсептеңиз, азыр $1000 ашсаңыз, $10,000 пайда алып атсаңыз, ушундай бизнес барбы дүйнөдө? $10,000 $1,000 пайда алышыңыз мүмкүн, Азырчы? Бирок сразу $1,000 $10,000, $10,000 $100,000, $1 миллионго $10 миллион, мындай бизнес жок болбойт. Алла Таала элхамдулилlah ва лиллахи масалул а'ла тугандар мынаке. Ошон үчүн мына жерде чыгаруусу экинчиси. Зулумат шадаидул куруб. Кайгынын караңгылыктарынан Алла Таала чыгарат. Ким пайгамбарыбызга салават айтып турса, анын жүрөгүндөн Алла Таала кайгыны алып салат. Жалатчылыкты алып салат анын. Кичине түйшүктөр турат эле. Кантип өзүмдү багам, кантип карызымдан кутулам, бала чакамды кантип багам, эртең кантип жашайм, кандай болот экен тиги маселем, мынау кандай болот экен. Кыжалат болбоң. Алла Таала мээңизден, жүрөгүңүздөн кайгыны алып салат. Салаваттын берекесинен Алла Таала алып салат. Андан кийин акылдын караңгылыгы. Эмне? Шукук, шубухат, шек, күмөндөр менен. Allah жардам бере бербейби? Аниязубилла кайра тирилтеби, тирилтпейби? Мен рызкым каны шектенбеңиз. Аллахумма инни ауду бика минаш шак. Аллахумма инни ауду бика минаш ширк. Ва шак, ва шиқақ, ва нифақ, ва суил ахлақ. Пайгамбарыбыздын дуаларынан келет. Я Алла, мени ширктен сакта, шектенүүдөн сакта. Бөлініп жарылғандан сақта, жаман мүнөзден сақта, мунафықтықтан сақта деп. Шон үчүн шектенбешкен. Кур'ани Карим кат'и, шекке орун жок, кескин, конкретный өкүмдөрү менен. Аллахым Кур'анда айтып атат: "Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха, нахну нарзукукум." Ар бир жандыкка ырыскыны берүү Алла Тааланын жоопкерчилигинде. Ар бир жандыкка. Пенделерге тим эле ырыскы берет. Аллага жакшы күмөн кылыңыз, сизге Алла ырыскы берет. Сизди бактысыз кылыш үчүн жараткан жок, сизди кыйнаш үчүн сизге сыноо берип аткан жери жок. Сизди оңдош үчүн сыноо берип атат. Өзүнө жакындатыш үчүн, күнөөлөрүңүздү кечириш үчүн, даражаңызды бийик кылыш үчүн Алла Тааланын башыңызга иште сыноо берип атат. Сыноого көтөрө алат экенсиз, сыноо көтөрө алганга берет Алла Таала. Ошончо кичине сыноо келип калса, кыжалат боло бербең. Намазга кайрылың. Сабыр кылып туруң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан интидар фарадж. Ибадаттардын эң абзели маселенин чечилүүсүн күтүп туруу. Кичине сабыр күтүп туруңуз, чечилет. Ушул ибадаттардын эң абзели. Ибадаттардын эң абзели. Демек, Алла Таалага, пайгамбарыбызга бир салават айтсак, Алла бизге 10 салават айтат. 10 салават айткандын мааниси эмне экен? Караңгылыктардан жарыкка чыгаруу. Эмненин караңгылыгынан? Акылдын караңгылыгынан. Алла берди акыл. Куранды нуру менен нурлабай, дүйнөнүн караңгылыгы менен толтуруп алдык дагы. Өлгөндөн кийин тирилеми деп шектенип жүрөбүз. Мына шек. Кабырда сурак бар, шектенбеңиз.
Ахиретте сұрақ бар, қиямат күні Алланың алдында тұру бар, есеп китеп бар, бейіш бар, дозок бар, тараза бар, Аллаға жолығу бар. Bir gram şeki жоқ. Uşu şekке шайтан түртіп алып барады. Ушуну азгырык санат. Ушундай жаман, акылды, шектин караңгылы менен карайткан акылды пайгамбарга салават айткан берекесин жок болот. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып туруңуз ошон үчүн. Салаваттын канча пайдасы? Болса шайтан бизди өзүнүн азгырыгы менен жаман кылат. А пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам туугандар карап туруңуз. Азыр бүгүнкү бу дүйнөдө азыр ушу дүйнөдө. Азыр ушу күнү канча кан төгүлүп атат. Канча бузукулук болуп атат. Канча арам болуп атат. Ушунун бардыгы шайтандын азгыруусунун натыйжасы. 100%. А пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шайтандын азгыруусунан куткаруу үчүн келген. Шайтандын азгыруусунан бизге жол көрсөтүү үчүн келген. Эй, шайтан мынандай азгырат, мына жолду тандагыла. Мынандай, силер мынаны кылгыла деп. Ошонун бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Түшүндү? Шума шайтандын васвасаларынан, көкүрөктүн караңгылыгынан, жалачылык менен, кысылуу менен, сыгылуу менен эде бардыгы бар. Акча деле бар, мансап деле бар, жумуш деле бар, бала чака деле бар. Бирок көкүрөк кысылып атат. Жүрөгүм кысылып кетти. Жер тар болуп кетти мага дейт го. Кичине эле сынок, кичине сөз-пөз, башка эч нерсе деле болгон жок. Кабаны караганда дуа бар. Аллахумма инни ауду бика минал куфри вал факри ва дийқи садри ва адабил кабри деген. Я Алла, мени капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, жүрөгү кысылгандыктан сакта. Кабыр азабынан сакта. Төртөөнү. Капырлыктан, жакырлыктан, жүрөгү кысылгандан, кабыр азабынан сакта. Жүрөгү кысылган. Жөнөкөй нерсеми? Бардык нерсе бар, жөнө кысылып атам дейт. Бир окуя айтып берейин, көп жыл окуп калды да бул. 30 жыл окуп калды го дейм. Да, 30 жыл окуп калды. Анда Бишкекте 24 бөлмөлүү үйлөр жок эсеп эле. Бир байдын окуясын айтып берейин. Канча бөлмө? 24. Азыр эми бар анда үйлөрдү салып атышат тияк-бияк. Мурда анда бир 95-жылы, как раз 30 жыл окуп калды да. Ошондо окуяларда. А мында эми андай байлар эме жок эле. Бардыгы бар. Анан күндөрдүн биринде айтат. Эми кичине келишпестикте япан үйөсүнө болгон. Ушул үйгө батпай калдым дейт. 24 бөлмөгө батпай калдым. Алла көкүрөгүңү кысып койсочу, жер кең болуп тар болот да. Болсо жер кең аябай. Эшикке чыксаң, Сары Өзөн чүй ашыкчасы менен канча кең? Башкасын айтпай эле койлу. Жер аябай кең. Бирок Алла Таала эгерде жүрөтү кысып отурган болсо, кеңдиги менен тар болот да. Ошончолук болуп туруп дагы батпай калдым деген сөз да. Окканмын да. Аллаху акбар. Азыр эми түшүнүп келсе, көрсө Алла Таала жүрөктү таргыса батпай калат экен адам. Болсо 24 бөлмө деген эмне деген? Шунча туугандар, мынакей. Аллахым баарыбызды жүрөктүн тардыгына, кысылганына сактасын. Амин. Демек Алла субханаху ва таала мынал караңгылыктардан ибадаттын нуруна, Алланын сүйүүсүнүн нуруна, пайгамбарыбыздын сүйүүсүнүн нуруна, илимдин нуруна, таквалыктын нуруна чыгарат. Салаваттын берекесине мына. Эми Кур'ан-ы Каримде баягы аятка дагы келейли. Алла Таала айтып атат: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран катира." Эй имандуулар, Алланы көп эстегиле. "Васаббихуху букрата ва асила." Жана аны эртелүү кеч арулап тургула. "Хуаллади юсалли алейкум." Ал ушундай зат силерге салават айтат. Алла салават айтат.
Ve malaikatuhu, anın perişteleri salavat aytadi. Ne üçün? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan-nur. Sizlerdi karangılıklardan jarıklıkka çıkarış üçün. Mınake. Ve kana bil mu'minina rahima. Allah Taala бүткүл alamga rayımdı, momundarga özgöçe rayımdı. Demek adam balasına Allah Subhanahu ve Taala salavattın berekesinin nafil ibadatlarga jakındatат. Salavat aytkan sayın pendenin darajası көтөрүлөт. Күнөөлөрү кечирилет. Nasai Şerif İmam Musnad Ahmad'da gelet. Abu Talha Ansari'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asbaha tayyibun nefs yura fi vecihihi el-bişr fekâle ya Resulallah asbahtel yevm tayyiban nefs yura fi vecihi el-bişr fekâle acel atani ati min Rabbi azze ve cel fekâle li man salli aleyke min ummetike salaten kataballah biha 10 hasenat ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. Mınara. Nasai Şerif kitap var. Bukhari Şerif degende Nasai Şerif'te kitap var. Musnad Ahmad ikonda tengelet. Abu Talha Ansari'den rivayet. Peygamberimiz bir günü ayavay göңülü açık tayyibun nefs. Tayyibun nefs. Yüzünden maşallah kuanış jarkırap turgan, taң attırgan. Oşunda sahabalar soraştı, ya Resulallah, bugün siz yüzünüzden uşunçalık kuanış jarkırap turat. Uşunday taң attırdınız. Ne oldu degende Peygamberimiz aytты. Toora. Жаратуучумдун тарабынан bir perişte geldi, Cebrail aleyhisselam. Mağa aytты. Ümmetиңден sana kim bir salavat aytsa, Allah'a 10 жақшылык жазат соғып, 10 günönüsün geçiret, 10 darajасын бийик көтөрөт. Жана salavat aytты го, ошонун өзүндөй кылып сага дагы кайтарат деген экен мына. Пайгамбарыбызга демек салават айтсаңыз 10 күнөө кечириле деген. Bir salavatка 10 даража көтөрүлө деген. Bir salavatка 10 жақшылык соғып жазыла деген. Bir salavatка. Салаватыңызды текке кетпей деген, четте калбай деген, алда кайтарыла деген дагы. Ошончо туугандар, Пайгамбарыбызга канча көп салават айтса, даражасы ошончо бийик көтөрүлө берет. Алхамдулилlah, улуу макамга жетет. Өзгөчө макамга жетет. Эми Пайгамбарыбызга ким салават айтса, Пайгамбарыбыз өзү дагы салават айтат агачы. Tabarani'de rivayet gelet Anas radıyallahu anhu'dan Peygamberimiz ayet man salla aleyya kim bana salavat aytsa ballagatni salatu anın salavatı bana jetip kelet deydi. Ballagatni salatu anın salavatı bana jetip kelet. Ve sallaytu aleyh men ağa salavat aytam. Ve kutibe lehu siva dalika 10 hasanat bundan tışkarı ağa 10 sevap daha жазылат deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa kanca salavat aytar. Mınday deydi. Allahumma salli ala fulan. Ya Allah palançaga deyip atın atayt deydi. Elestetin. Siz Peygamber'e salavat aytsanız Peygamber sizge salavat aytar. Ne deyip? Allahumma salli ala fulan. Palançaga ya Allah özün salavat ayt deyip. Peygamber'e bir salavat aytıp koyalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mınday salavat aytar. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Aytınız şey. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Ulu oliyalardan tecrübasından, hadis emes. Ulu oliyaların tecrübasından. Kim min jolu aytıp жүрсө, ölürden burada inşallah Allah Taala'ga beyişteki makamın jayın görsetip alat deydi. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Gün sayın mingde aytıp жүрсө. Kançanı? Hareket kılsak bolot. Biribizge türtkü olaylı. Biribizge estetүүчү olaylı. Biribizge jardam berүүчү olaylı. Biz biribizди kayсы nerse kögütüp atabыз? Ahirette kurganга? Ne kılganga? Ahirette kurganга. Kimden ahireti kurulsa dünyası itaat kurulat, bilip koyup. Ahiret kurulgandan keyin dünya jön ele kurulat.
Кимдин ахирети талкалансачы, эртеу кеч дүние сөз талкаланат. Бардыгы временный, жыргаганы, кыйкырганы, өкүргөнү, бакырганы, бардыгы временный. Ишенип коем. Кимдин ахирети талканган болсочу, бу дүнөсүн Алла Таала сөз талкалап көрсөтөт. Өзүнүн көз алдында көрсөтөт. Фираун ким эле? Тиши ооруган эмес, башы ооруган эмес. Эмне деген аскер, эмне деген байлык, эмне деген күч. Андан сырткары кандай тарых толо буга. Устаз айтат эле, ким жакшы амал кылса, иман, амали салих, пайгамбарыбыздын айтканын кылып амал кылса, биринчи анын ахиретте жашоосу оңолот дейт. Тияктан башталат экен да. Бул жагынан эмес, тиягынан дейт. Анан кабыры, махшары, пилсироту баардыгы оңолуп, ошонун таасир берекелери бул дүйнөгө да тиет, бул дүйнөсү да оңолот дейт. Ким иманга мээнет кылбаса, өзүнүн иманын ойлобосо, ама пайгамбарыбыз айтканын аткарбаса, кылбаса амалдарды, биринчи тиягы бузула баштайт дейт. 50 000 жылдык жашоосу бузула баштайт. Бу жерде канча турабыз? 100 жыл жетишеби сизге? 100 жыл жетеби? 100 жыл жашаган, да бизде азыр тура элеби? Тияк 50 000 жыл бир күнү. Канча? Миqdaruhu 50,000 sana. Ошол жыл талкаланат дейт. Бери келе бери Петротон өткөн канча жыл бар? Эсеп китеби канча бар? Бери келе бери кабырда канча жашайт турабыз, Кудай билет азыр. Кээ-бирине 1000 жыл, кээ-бирине 5000 жыл. Биз азыр үстүндө. Эми ошо бери барып ошол талкаланып бузулабы? Ошонун кесепети бу дүйнөсү да бузулат дейт. Кичине ошону көрөсүң дейт. Мындай экен да. Ушул жерден Бишкектен Токмокко чейин жолду оңдоонун 2 жолу бар. Каласаң Бишкектен баштап оңдой башта, Токмокко чейин жеткил. Каласаң Токмоктон бери деле оңдоп келсе болот Бишкекке чейин. Экөө да тең эле оңолот. Бирок иман менен амалга мээнет кылганы тияктан оңолуп келет бияка. Иман менен амалга ким мээнет кылбаса, тияктан бузулуп баштайт. Бул жагынан эле, тиягынан эле. Бул да бирдей. Ошон үчүн туугандар, күн сайын Аллага шүгүр кылайлы. Күн сайын Аллага ибадат кылайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Албетте. Жүрөккө бейпилдик келет, күнөөлөр кечирилет. Адамдын нафси тазаланат. Пенде улуу макамга көтөрүлөт. Алла Кур'анда айтат: "Ва салли алейхим инна салатака саканул лахум." Бул да Кур'андын аяты. Ва салли алейхим. Пайгамбарыбызга айтат: "Сен аларга салават айт." Сенин салатың, деп салаватың саканул лахум, аларга тынчтык, бейпил дейт. Аларга рахат дейт. Сакан деген ас-сакина аллати яскуну лахул қалб. Ана жүрөгө ордогон бейпилдик, рахат дейт. Ва татмаинна лахан нафс. Мына рахаттанат жүрөк. Ва танаам ушундай бейпилденет. Ва язиду бихал иман. Имандын нуру күчөйөт, көбөйөт буга толуктанып. Ва яхсу бихал курбан. Алла Таалага жакындык болот. Алла субханаху ва таала тугандар баарыбызга пайгамбарыбыздын сүйүүсүн насип кылсын. Амин. Пайгамбарыбыздын сүйгөнүн белгилери бири сүннөтүн бекем аткарайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават көп айтайлы. Эмне айтайлы тугандар? Салават көп айтайлы. Мен дагы айтайын. Бала чакам айтсын, досторум айтсын, элим айтсын, тааныгандар айтсын, бардык адамзат Алла пайгамбарды салават айтып аткандан кийин, периштелер айтып аткандан кийин, иншалла биз дагы намаздын ичинде айтып атабыз. Алхамдулилlah, намаздын сыртында дагы пайгамбарыбызга көп салават айтайлы. Айтабызбы иншалла?